Meni dагы WhatsApp группага кошуп койчу деген суроолор. 1 минутта күтөбүз. 1 эле минутта. Керек болсо казармандыктарга дагы уруксаат. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Сезон башталып, жумуртка бастырып, тоокторго инкубаторго салып, кыскасы ошентип жаткандар үчүн момундай батала, шатала, боксак болгон жумурткаларды бир сыйра жууп, тазалап, анан инкубаторго салгандын жолун бир сыйра бүгүн көргөзүп берейин деп чечтим. Себеби мындай жумурткаларда кир боло турган болсо, инфекция жана жаман башка зыяндуу нерселер болот сөзсүз түрдө. Жана ал жумурткага, балапанга инкубация убагында же болбосо кийин деле ден соолугуна бир канча пайыз болсо дагы зыянын жеткириши мүмкүн. Ошондуктан колдон келсе жууп тазалап салган жакшы болот. Бирок жууп тазалап дегенде максат жөн эле жууп коюу эмес. Ошол жанагындай инфекцияларын, зыяндуу нерселерди бир отоло өлтүрүп жок кыла тургандай кылып туруп жууган жакшы болот. Муну дагы эми жуугандын ар кандай жолдору бар. Кээ бирлер марганцовка менен жуушат, кээ бирлер кандайдыр дагы бир средстволорду колдонот экен. Ал эми мен сиздерге жөнөкөй мындай эң жеткиликтүү, оңой перекс водород менен обработка дейбизби, дезинфекция дейбизби, кыскасы жолун көргөзүп берейин деп чечтим. Анан сөзүмдүн башында бир жарыя туугандар, жеке нарындыктар үчүн ким нарындан болгон болсо, сиздер үчүн WhatsApp группа дайындап койдук. Бул бөлүнүү эмес туугандар, туура түшүнүңүздөр. Болгону кээде мисалы жакын жерден бир нерсе алдырыш керек болот, сатыш керек, же сатып алыш керек, же кандайдыр бир талкуулар болуп калат, суроо жооптор болуп калат, жеке нарындыктарга тиешелүү. Ошондой учурларда колдонуу үчүн, пайдалануу үчүн гана ачылды. Керек болсо казармандыктарга дагы уруксаат. Казармандыктар картада Жалал-Абад болгону менен каны биздики. Нарындыкы деп коеюн. Тамаша. Бирок кошулсаңыздар болот иншалла. Группага кошулам дегендерге дароо эле эскертип коелу. Байпак түйүп саткандар, Audi 80ге бампер издегендер, кайчысын жоготуп издеп аткандар, коюн жоготуп ийгендер, кой саткан аткандар, жылкы байлап аткандар, кыскасы дароо эле эскертүүсүз чыгарылат. Тартип менен иш кылам дегендер үчүн гана эшик ачык. Калгандары убара болбой эле убактыңыздарды да коротпой койсоңуздар болот. Анан туугандар, сиздерге бир видео сабак. Акыркы күндөрү өтө көп суроо түшөт атат. Эмне деген суроо дебейсиздерби? Мени дагы WhatsApp группага кошуп койчу деген суроолор. Туугандар, ар бир видеонун алдына, описаниясына мен WhatsApp группанын ссылкасын таштаймын. Сөзсүз түрдө. Мурунку видеолордо калбашы мүмкүн, бирок эң акыркысына же болбосо перед последнийге сөзсүз түрдө бир рабочий ссылка таштаймын WhatsApp Кукарекога. Эми мындан кийин буюрса нарындыкына өзүнчө бир ссылка, анан болгон Кыргызстан боюнча бир ссылка Кукареку WhatsApp группага ташталат. Бирок Кукарекунуку кээде коюлбай калышы дагы мүмкүн. Анын дагы өзүнчө себептери бар. Бирок ошондо дагы описаниясында турат десем, ошону таппагандар бар экен туугандар. Описаниясын табыш үчүн, же болбосо WhatsApp группанын ссылкасын табыш үчүн эмне кыласыздар? Мына мисалы өзүмдүн видеомду ачып койдум деп коюңуз. Видео турат, көрүп атасыз. Кошулгуңуз келип кетти, туруп эле. Анан эмне кылыш керек? Мына мону басасыз. Ар бирине 10дон легорун жожо белек дегенде эле ошону колуңузду тийгизсеңиз мына. Описание чыгып калды. Көрдүңүзбү? Мына алдында WhatsApp. Дайыма ушул жерге калтырамын. Нарындыктар үчүн буюрса, анан общий. Муну акырын басасыз. Сизди алып барат мына. Выступить группу деген чыгат. Кааласаңыз бас. Ушинтип эле кошулуп алсаңыз болот туугандар. Түшүндүңүздөр, Так, балтабыняны бүтүрөлү дагы иш көтөлү. Бир аз көбүрөөк сүйлөп койдум. Окшойт, кечиресиздер. Суу бир аз жылымылык болуш керек. 3 литр сууга 100 грамм, же болбосо 100 миллилитр десек дагы болот. Мен бул жерге азыр 5,5 литрдей алып келдим. Экөөнү тең кошуп салам. Себеби жумуртканы көмбөй калчыдай болуп турган. Салабыз, 1 минутта күтөбүз. 1 эле минутта. 1 минуттан ичинде боол боксактары, башка нерселери эзилет. Шотка менен, материал менен, же болбосо кандайдыр бир острый нерселер менен буларды кырганга болбойт, кырбаш керек. Жөн гана колуңуз менен болушунча жаман нерселерди алып коесуз болду.
башка нерсе менен алганга болбойт. Анан акырындан bir таза материалдын үстүнө тизе бересиз. Bir сыйра суусу сарыкканча. До и после дегендей эле. Көрдүңүздөрбү? Кандай жылтылдап калды. Болгон акырын эле монтип эле эзилгенден кийин кол менен bir сыйра кетүүчөлөрүн кетирип эле. Өтө катуу да силикпеш керек. Bir нерсе менен асыштын эле кажети жок. Материал менен полотенца менен жана башка нерселер менен арчып кургатыштын да кажети жок. Өздөрү bir сыйра кургайт. Анан акырын сала бересиздер. Ушундай. Мынакей жылтылдап эле калды го баары тең. Суусунун кирин карагыла мына. Ушунча кир. Ушунча кир. Эгер инкубаторго салына турган болсо, булар нымдашканда эзилет, абасы менен кошо айланат, ал кайрадан жумурткага сиңет дегендей. Кыскасы bir топ эле зыян жеткирип коюшу мүмкүн. Ошондуктан жууп салган жакшы болот. Бирок сөзсүз түрдө кимиңиздердин көзүңүздөр жетсе, жууй алам, кыла алам деген болсоңуздар, бул нерсе мен сиздерге YouTube'дан көрө калып эле, тияк бияктан ала калып эле ушундай кыш керек экен деп айтып атканым жок. Жеке өзүмдүн тажрыйбамдан өткөрүп, bir жолу чыгарып, балапандар жакшы чыкты, жакшы болду. Ден соолуктары дагы жакшы болуп аябай. Натыйжасы жакшы болгондуктан анан сиздерге айтып чыгып атам. Ошол, мынакей. Болгон ушуну көргөзөйүн дедим, анан калган эми анча деле маанилүү эмес. Андыктан кийинки видеолордон амандашканча, ассаламу алейкум, аман-эсен, жакшы туруңуздар.